Bismillahirrahmanirrahim. Мейірімді жана ырайымдуу Алла Тааланын ысымы менен баштайлы. Эми мындайда биз ар бир суроого жооп берердин алдында биз кимбиз деп айтышыбыз керек да өзүбүзгө. Биз албетте биз кыргызбыз. Биздин кыргызыбыздын канында ушундай адатыбыз бар экен. Ушундай өзүбүздү көрө албайт экенбиз да. Анан мына ал эле эмес, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дагы биринчи болуп каршы ким чыккан? Сен пайгамбар эмессиң, сен сыйкырчысың деп ким чыккан? Өзүнүн туугандары чыккан, өзүнүн абалары чыккан, Абу Суфьян, Абу Лахаблар чыккан туурабы? Ошол эле сыңары андан кийин мына өзүбүздүн Манас атаны айталы, Манас баатырга ким каршы чыкты? Өзүнүн бир туугандары Абыке менен Көбөш чыктыбы? Ошол эле сыңары биздин айылда деле ошого окшогон Абыке менен Көбөштөр толтура. Ушундай биздин айылдан чыккан ушундай эл колдогон инсанды өзүбүздүн айылдаш болуп туруп колдой албаганыбыз бул өтө өкүнүчтүү албетте. Мен бир нерсеге таң калам. Ошол кичинекейимде бир кино көргөм. Биринчи мугалим дегенчи. Азыр деле ошол кинону жакшы көрүп көрөм да. Ошондо ошол кинону көрүп аябай таасирленгенмин да. Кыргыз эли ушунчалык караңгы болгон экенбиз депчи. Караңыздарчы, ошол элди агартайлы, көгөртөлү деп билим берели десе элдер эмне деп атат? Жок, сенин керегиң жок деп атат. Мен ойлоп атам, кыргыз эли азыр деле караңгы экенбиз да. Азыр деле караңгы экенбиз. Себеби мына Адахан Кемсанбаевич канча жылдан бери чындык, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук, тартиптүүлүк деп какшап келатат. Аны не деп атабыз биз? Сен куу түлкүсүн, сен сагызгансың, сен жалган айтасың, сен шыбакчысың деген жок эле нерсени шыбаганы токтотподук да. Мен ойлоп атам, ушул кыргыз элибиз өтө эле караңгы экенбиз, дагы эле караңгы экенбиз. Эми Алладан үмүт кылабыз. Алладан үмүт кылабыз, бир Алла бизге жардам берет. Башкасы эч кимдин колунан келбейт. Буюрса элибиздин жүрөгүнө бир жакшы сезимдерди, тунук ойлорду Алла Таала дилине салса, кыргыз эли өзүнө татыктуу бир падыша тандап алат деген ойдомун да. Сөзүмдүн акырын айтарым, элибизден дагы да суранып кетем. Элибизден ушу чындык үчүн, чындыгы эл деп күйгөн, эл деп жүргөн, чындыгы жүрөгү таза инсанды баалап, тирүүсүндө баалап, тирүүсүндө барктап алалы деген ойду айткым келет.